18 жашымда турмушка чыктым. Алгачкы кадам систем болгон турбайбы? Жолдошум Кыргызстандын сборныйында улак тартат. Бир кыздын энесимин деп айтып калдыңыз, э? Бойдок деп аккаунтун жазбайчытыр. Аккаунтуна сразу кирдим. Жаркылдап каштык ага, жакшы сөз айтчы мага. Негизи өзүм атам 8 жашымда каза болуп калган. Кайната, кайненем аябай алтын кишилер. Азыр мактап кетейин. Кеч туруп калсак, ой менин алтын кызым турду деп атам. Көп эле Элмирбек Иманалиевдин ырларын ырдап айткам да. Негизи өзүм Элмирбек Иманалиевдин шакирти болсом деп. Жомоктой сүйүү жолдогу бекет, келгендер келет, кеткендер кетет. Кабылбайт кимге калтарда. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу дагы бир жолу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Адаттагыдай Медиа Ордо YouTube каналы дайыма сиздерге элдик таланттарды тааныштырып жүрөт. Азыр дагы бизден сулуу бир таланттуу кызыбыз келип калды. Жолдошунун сүйүктүү жары, кызынын мээримдүү энеси жана ошондой эле кыргыз элинин дагы бир таланттуу кыздардын бири Бермет Токтошова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз. Чоң рахмат. Ысыктан кыйналбай келип калдыңыз. Эң сонун сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Интернеттен ырларыңызды угуп жүрөм. Анан дароо эле ушул үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетиңиз. Мен ошо өзүм Көлдөн болом. Аты жөнүм Токтошова Бермет. Азыркы учурда Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз мамлекеттик консерваториясында 1-курста окуйм. Устатым Улук Мырза Полотов. Азыркы учурда ошол агайымдан сабак алып жаткан учурум. Ушул өзүм негизи Көлдөнмүн. Чүйгө турмушка чыктым. Жолдошум Кыргызстандын сборныйында улак тартат. Достук командасында. Ким деген сыр болбосо? Кличкасы МК Эмирлан Жеңишбеков. Сонун таланттуу ушундай бир нукура кыргыз үй бүлөсүнөн турбайсыңар, э? Эң сонун. Өзүңүздүн эми үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Азыр канча жаштасыз, канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Азыр мен 20 жаштамын. 18 жашымда турмушка чыктым. Бир кыздын энесимин деп айтып калдыңыз, э? Бир кыздын энесимин. Жакшы. Жолдошум эң улусу үйдөн. 2 кайным бар дагы. Ошол. Кантип таанышып калдыңыздар? 18 жашыңызда эрте дебедиби ата-энеңиз? Жок. Ошо интернеттен эле тааныштык. Мен деген ошо өзүм да ат минип, кызыгыма түшүп жүрчүм. Ошо атам Сыртбай Жумадылов деген киши болчу. Кыргызстандын 10 жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку чемпиону болчу. Ошо дарышка катышып, ошо көлдө аты чыккан, казакка аты чыккан, ушундай мыкты кишилердин бири болчу. Анан ошо өзүм дагы ат минип жүргөнгө интернеттен Сары Өзөндүн күйөрманы болчум да. Сары Өзөнгө жаңы оюнчу келди деп эле ошо жолдошумдун сүрөтү чыгып калды. Кара тору бала ямочкасы. Ямочкасы эле чыгып, мындай татынакай бала болчу. Анан кирип эле карадым. Карасам эле анан аты жөнү мындай, минген аты мындай, бою мынча, полузащитник, анан бойдок деп аккаунтун жазбайчытыр. Ушундай Көкбөрү деген, Сары Өзөн Көкбөрү деген каналдан аккаунтуна сразу кирдим. Кирип эле мындай подписка ыргытпай эле лайк басып элечи. Ошентип койдум. Алгачкы кадам систем болгон турбайбы, э? Ооба. Анан башкача болдум да, мындай сразу элечи. Башкаларды артыман чуркатып ушинтип жүрчүм да. Мында сразу эле башкача болдум. Кирип эле көрдүм. Алда мени көрүптүр. Сразу эле Баткенде оюнда болуп, сбордо өтүп жүрүштүр да, ошондо 9-май болуп. Ошол кезде кирип эле таанышып, ал мага жазды. Алда көрдү окшойт мен ырдап ушинткендеримдичи. Анан жазып эле, сразу эле номерим сураса, сразу эле берип салдым мен дагы ойлонбой. Канча жаш улуу? 4 жаш. 2000-жылкы болот.
эң сонун бактылуулук каалайбыз. Анан секет кезиңизде ала алган турбайбы, ошентип үйлөнүп калыптырсыздар да. Эң сонун. Анда биз сиздин ошо ырдап жүргөндөрүңүздү интернет тармактарынан Айсекет деген ыр менен аябай эле көп чыгып жүрөбүз. Ошол нерсени ырдабасак күнөө болот го дейм. Келиңиз. Анда эмесе Элмирбек Иманалиев агайыбыздын Айсекет аттуу чыгармасын аткарып берейин. Кеттик. Жүткүнүп жетпес жүзүмдү секет, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн секет, жүрөктүң эзген үнүңдөн секет, капталдап ышкан карагат секет, карагат сенин көзүңдөн секет, кайманаң айткан сөзүңдөн секет, өрүткүп жаштык өтөбүң аттың, өзүңдү көрбөй өмүрдө секет. Жаштығың бір бұл жаздағы көчөт, солғыны солуйт, өскөнің өсөт. Жаш сүйі деген чағылған ұчқын, өрт болсоң өрттөйт, өчкөнің өчөт. Жомоқтой сүйі жолдығы бекет, келгендер келет, кеткендер кетет. Қабылбайт кимге қалтардай сұлу, қалғандар қалат, жеткендер жетет. Булақтай үнің ешіліп секет, буралған бойың елестеп секет, булыққан жүрек езіліп бірді, бұрқырап ен сен естеп секет. Жолочу болдың жоғылғын жолда, жоғытқын жазым келет деп секет. Жашынғым келет, жалғандан кеде, жашомду саға белек деп секет. Чайқасаң сонун таттусу қандай, чайқасаң онун ачусу қандай, чөптөргө жаздын жамгыры қандай, чөккөнгө жандын жалгызы қандай, түндөсү түштү күндүзүң ойдо, түңүлбөй жашайын түпөйүл жолдо. Жаным эле жаным, жаным дейм сени, жалбарткан бойдон жашыгып койбо. Гүлүк бир атка күмүштөн така, күлгүн кез шакта күт бир башка. Ай секет, секет, секетим дейин, ак булбул болуп сен кончу бакты. Açılgan kalga jabылат билсең, адамдың адам сагынат билсең, көк арың бир тең, көк ташың бир тең, көз барда дүйнө көрүк берет билсең, кагышкан таштын учкуну түшсө, калдайган токой өрттөнөт билсең, аманат дүйнө деп айтат бары, аңдабайт бирок неге айтат аны, аламды каптап баратат аның, агарган эмес карайган жаны. Ырдаган ырдайт жүрөгү канап, ырдандан эчким ала албайт канат. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Азаматсыз, мени менен кошо көрүүчүлөр дагы аябай эле мындай кол чаап колдоп турган болуш керек. Турмушка чыктыңыз, анан жашоо кандай уланып атат? Негизи эле турмушка чыккандан кийин жашоо образы өзгөрөт го. Эне болуу кандай экен, ошол менен бөлүшкенсиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Аябай сонун. Негизи өзүм атам 8 жашымда каза болуп калган. Анан ошо апам жалгыз чоңойтуп, кайната, кайненем аябай алтын кишилер.
чынын айтсам азыр мактап кетейин. Кээде кеч жатып бала менен ушундай болуп калат да. Анан кеч туруп калсак, ой менин алтын кызым турду деп атам тосуп алат. Өзү ушу эрте туруп ушинткен киши. Аябай ошо ой менин алтын кызым турду деп аябай чай ичели деп өзү Чогуу турасыздарбы? чогуу турабыз. Азырынча ошол там куруп атабыз. Буюрса көтөрүп атабыз азыр. Быйыл 1-курс болсоңуз окууга жетишип атасызбы? Кандай болуп атат? Ооба, жетишип атам. Кайненем карайт баланы. Шаарда иштечи. Негизи кайненем өзү шаарда иштеп, анан мен окуйм десем ошо жумушун таштап бала карап атат да азыр. Бүгүн да алып келейин деп ушинтип неметкем, анан барып экөөң эле жыргап келди, ошо сиңдим да көлдөн келип. Экөөң эле жыргап кел бар. Мен карап турам деп алып калды ошо. Негизи алтын кайнене, кайнатам бар, кайнелерим дагы. Аябай Колдоосу мыкты экен, э? Эң сонун эми чыгармачылыкка көчөлү. Бул талант кайдан дегендей? Негизи бул атам жактан, апам жактан деп да айтсам болот. Анткени ошо таятам ырчкарчы экен. Газеталарга чыгып, өзү ырдап жүрчү экен. Азыр апам да ырчкарат, ырдап да калат. Ошол атам жактан, атам бир туугандары, менин бир туугандарым ошо жакшы ырдашат да. Ошол жактан деп да айтсам болот. Анан ушул көбүнчө ырдаган ырларыңыздан байкап калдым. Элмирбек Иманалиевдин, биздин ушул таланттуу, биз сыйлаган инсандардын бири. Ошол кишинин ырларын ырдап жүрөсүз. Ал нерсе жүрөккө жакынбы, же болбосо атайын тандап бериши балким агайларыңыз? Негизи көбүнчө мындай билдим да. Көп эле Элмирбек Иманалиевдин ырларын ырдаша албайт экен да. Кээ бирөө үнүнө туура келбейт. Ушундай көп эле айтып калышты, мен ошо ырдай албайм депчи. Мага туура келбейт деп ушундай. Анан негизи өзүм Элмирбек Иманалиевдин шакирти болсом деп аябай кыялданчым. Анда көлдө болуп калдык да, кичирээк. Караколдон окуп калдым, Ыбырай Туманов атындагы. Ошондон эле каза болуп калды ал киши. Аябай жаман болгон болушуңуз керек, э? Аябай жаман болдум ошол. Аябай эстеп, ырларын ошондо аябай күчөтүп ырдадым да. Эң сонун азыр дагы кайсы ырчылардын ырлары жагат биздин азыркы учурдагы эстрада ырчыларына? Азыркы учурда Сыймык Бешекеев агайыбыздын ырлары аябай жагат. Ошол жакшы угам да. Эң сонун. Анын ырларынан дагы аткарып бересиз анда, э? Макул. Келиңиз. Сыймык Бешекеев агайыбыздын бир жакшы чыгармасы бар. Жакшы сөз айтчымак аттуу чыгармасына. Ооба, баарыбыз эле угуп жүрөбүз, э, ошону. Кара көз асыл затым, кашымда жүрчү жакын, караны издеп келем, кайталап уламатым, жаркылдап каштык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөгү тапчы даба. Жарокер жарпым жазчы, жан дүйнүм тарткан сана, жарыгың шашчы гана, жакшы сөз айтчы мага. Жарыгым жакшынам эй, талайым татынам эй, карегиң тик кароого, кантип мен батынам эй. Жаркылдап каштык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөгү тапчы даба. Жарокер жарпым жазчы, жан дүйнүм тарткан сана, жарыгың чашчы гана,
жакшы сөз айтчы мага. Топ балдар бара жатса, көрүнбөйт сенден башка. Багытым өзүң болуп, багындым махабатка. Жаркылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай, жүрөгү тапчы даба. Жарокер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана. Жарыгың чаччы гана, жакшы сөз айтчы мага. Жарыгың чаччы гана, жакшы сөз айтчы мага. Азаматсыз. Комузду канча жашыңыздан бери ойнойсуз, чертесиз дегендейчи? Анан кимден үйрөндүңүз? Комузду негизи 14 жашыман баштап чертем. Ошо школдо окуп жүргөндө эжем чертчи. Менден 1 жаш улуу эжем. Анан мен көп кызыкпачым да. Анан ал мугалимдер кетип калышты. Анан кайра башка мугалим келгенде мен бардым да. Анан эжем да барды, экөөбүз чогуу барып жүрдүк. Анан мен аны басып кеттим да. Андан жакшыраак Устаттан шакирт ашат болуп тур да баягы. ошол жакшы үйрөнүп, андан ошол өзүм чертип калдым. Анан комуз жок болуп, ушундай болуп калды да биздечи. Анан школдон да комуз жок болуп, бизге бербечи да. Аз болуп ушундай. Анан үйдү шыпырып эле шыпыргынын немесине ля си до ре ми деп жазып алып өзүм ушу телевизорду карап ушу чертип атканымды апам көрүп калыптыр да. Аябай кызыксам керек. Көрүп калып эле туулган күнүмдө анда үйрөнчүк комуздарды алгыла дешчи да. Биринчи үйрөнүп алып, анан жакшыларын аласыңар деп. 1,5 миң турчу азыр. Ошонун кезде алып берип, сумга барып чертип көрүп, мен аябай сүйүнүп ошол. Эң чоң белек болгон турбайбы? Ошол ойдон эле үйрөнүп кеттим. Комуздан башка дагы кайсы аспаптарда кол ойноп атасыз? Азыр ошол домбураны анча-мынча чертип келатам. Ага да кызыгуу бар экен да, демек. Ага да кызыгы бар. Ошо Майра Керим кызы эжекебиздин ырларын да аябай жактырып жүрөм. Ошол ал ушу Кыргызстандын келини да. Майра Керим кызы эжекебиздин ошо ал да көлдөн болот. Көлгө турмушка чыгып, ал да ошо эрте эле каза болуп калды. Ошо анын да ырларын ырдап жүрөм. Ошо. Эң сонун мен негизи эле сизди көрүп аябай сүйүнүп атам да. Эмнегедирчи бизде көбүнчө кыргыз үй бүлөлөрүндө баягы турмушка чыккандан кийин эмнегедир өсүү өнүгүү токтоп калат да кыздардачы. Негизи эң билим деп коет экен биякта. Билим болсо азыркы учурда ушундай болуп калбады. Билимиң болсо адамсың депчи. Ошо өзүм дагы ушундай жанталаштым. Мен окуйм. Ошо көөгө тийгенде билем да, жаңычы. Ушинтип эле нөтүп каламбы деп элечи. Бирок окутам деп алышкан булар депчи мен. Бирок окутабыз дешти. Өзүм эле мындай неметтим да. Өзүмөн элечи. Анан Элмирбек да Иманалиевдин да немеси болуп калды, эскери кечеси болуп, ушундай окуучуларын да көрүп калчым. Телевизордон окуучуларына сыймыктанып эле ошолорго мындай бактылуу адамдар дешипчи, ушундай сабак алып калышты бүткө болсо дагы депчи. Анан ушундай Элмирбек Иманалиевди эстеп алып, мен ошол окушум керек болчу депчи. Элмирбек Иманалиев мындай неме каза болсо да мен окушум керек болчу, башкадан болсом да депчи. Ошо аябай аракеттендим өзүм дагы. Ошол Караколду 3-курска курска мына отурам деп атканда көөгө чыгып кеттим да. Анан ошондо жолдошум дагы барып мени окутуп келип атты. Экзамен болордочу. Барып экзаменге катыштырып, аякта да көлдө да жүрдүк аябай көп. Ошо көлгө барып экзаменин бүтүртүп, кайра алып келип, кайра экзамен болсо 4-курсту бүтүп ушу жака келдим да. Жолдор да жасап аткан кездер болчу анда көлдө дагычы.
аябай эле кыйналып бүттүк. Биякка тапшырып ошо азыр Кыргызстандын эң алдыңкы окуу жайларынын биринде окуйм. Кудайга шүгүр. Негизи эле адамдын максаты болбосо, планы болбосо, баягы океандын ортосунда калып калган эле багыты жок кайыктай болот деп коет го. Ошол сыяктуу эле сиздин эле максаттарыңыз болсо керек, Эмне максаттар, кыялдар бар азыркы учурда? Алдыга коюп аткан пландар жөнүндө бөлүшүп кетиңиз. Азыркы учурда ошо жакшы адам эле болуш. Азыр негизгиси ошол. Негизи Кудайга шүгүр азыркы учурда баары эле жакшы. Болуп атканга да сүйүнөм, болгонго да сүйүнөм, шүгүр. Ошол кийинчерээк ошо үй бүлөм менен эле бактылуу болуп, буюрса дагы көргөз берер. Жок. Чыгармачылыкты мындан ары да улантам деген ойлор бар, Ошо кыргызымдын бир эл артисти болом деген да кыялдарым бар. Кыял максаттарыңызга жетиңиз. Берметте келип бергениңизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Аял затына эң биринчи ошол деп коет го. Мен муну ар бир көрсөтүүдө айткандан тажабайм. Анан азыр бир жагымдуу чыгарма менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Сиздерге да рахмат. Ушундай колдоп мени чакырганыңыздарга. Сиздерге арнап бир шаңдуу чыгарма аткарып берейин. Кызыл гүл аттуу чыгарма, элдик чыгарма. Sen kızıl gül jaynagın, Cemin bir bulbak dili sayragın. Sen bar bana men banar, Jarıgına kanat isen ay. Jaylanama, jaylanama, jaylana. Kılçayıp bulbulu konuğa, Kızıgat kızıl gülüngü. Burulup kulak sala jür, Bulbuldun amukam ününe. Ününe da ününe da ününe. Gülüt gülüң бар чакта, Күйүттү бойго эле таркатпа. Бурулуп бакта эле сайраган, Булбулдуна үнүн чарчатпа. Чарчатпа эле, чарчатпа эле, чарчатпа.